Ассаламу алейкум достор, биз бүгүн Аброй колбасасына конокко келдик. Бул жерден Фархат байке бизди тосуп алды. Ассаламу алейкум. Бул мына бuyakta раствор бар да, мына. Мындай жуюш бутубузду. Кыргандан кийин анан бuyakta колду салабыз да. Колду сайгандан кийин эме түшөт да раствор. Туугандар, ушундай Аброй колбасасына келгиңиз келсе, кирип келаткандан баштап ошентип кол бутуңарды жууп туруп, Фархат байке өзү тосуп алат. Жер ошондо колбаса даярдалып туруп, достор, анан алып кете турган жер экен да. Аброй Туран колбаса цехине келдик. Сиздерге кандай жазаларын көрсөтүп бердик. Ата мекендик өндүрүштү колдойлук. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор, биз бүгүн Аброй колбасасына конокко келдик. Бул жерден Фархат байке бизди тосуп алды. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Жакшысыздарбы? Өзүңүздөр Жакшы. Атыңыз? Менин атым Фархат. Фархат. Ооба, мен Аброй компаниясында халал боюнча жоопкермин. Ушул жерде бүт халал эмне тиешелүү болсо ошол нерсе. Ооба, халалга тиешелүү, мисалы үчүн эт боюнча, дардаман боюнча, тазалык боюнча, технология ошол биздин технолог карайт. Анан калган процесстерге, ошол халалга тиешелүү процесстерге мен жоопкермин. Туруңуз. Көрсөтүп коесуздарбы? Туугандар, ушундай биз азыр Аброй колбасасына келдик. Келип анан бизди Фархат байке тосуп алды. Баягы Аброй колбасасын кандай жазалат, эмне эт менен жазалат, эмнелер кошулат десеңиздер, азыр көрө аласыздар. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвада Дараги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарында Дараги, Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Бuyakta биздин цех, бuyактан биринчи ошол ким кирсе бuyактан, биринчи ошол аппараттан өтөт да. Аппарат ошол колду жуйт, анан бутту тазалайт. Киргенден кийин анан форманы кийебиз. Форма кийгенден кийин анан цехке киргенге мүмкүнчүлүк болот да биздики. Ошол атайын койдуңуздар, ушунтип? Атайын койдук. Бuyakta колду жуйбу ичине? Бuyakta кол коебуз, колду жуйт. Бuyakta буттун немеси специальный раствор бар да, ошол бут кийимди тазалайт. Анан бuyакка киргенден кийин форма кийебиз. Формачан уже ар бир рабочий формачан цехке кирет да. Бuyakка мисалы үчүн цехте иштебегендер бuyakка киргенге мүмкүнчүлүгү жок да. Калган мисалы үчүн жумушчулар бuyakта эле сыртта эле болот да. Анан кирген киши ошол бuyактан сөзсүз өтүш керек да. Тазалаган. Бүгүн бизге мүмкүнчүлүк бар экен да. Силерге сиз кирип көрсөңүз көрөлү да. Бутуңузду кандай кыласыз? Бул мына бuyakta раствор бар да, мына. Мындай жуюш бутубузду. Кыргандан кийин анан бuyakta колду салабыз да. Колду сайгандан кийин эме түшөт да раствор. Антисептик эле да. Анан бuyakta Өттүңүздөр. жок, азыр эме. Ушинтип кирип кетет экен, достор. Ойлой карап отурсуз. Кеттик. Так. Ушуну сүртөбүз. Анан ичине салгандан кийин антисептик чыгат. Чыкты. Сүртүп коебуз, Анан өтүп кетем. Туугандар, ушундай Аброй колбасасына келгиңиз келсе, кирип келаткандан баштап ошентип кол бутуңарды жууп туруп, Фархат байке өзү тосуп алат,
Сиздердин негизи бул жерден жашыра турган эч нерсеңиз жок да. Жашыра турган нерсе бизде жок. Любой киши азыр көрүүчүлөрүбүз көрүп атат да. Келип көрсө болот да. Туурабы? кирип көрсө болот. Биз мисалы үчүн жакында бир ролик чыгарганбыз. Анын айтканыбыз, эгерде бияка келген адамдардын ниети болсо, ошол 10 киши же 15 киши чогулуп, анан бияка экскурсияга келгенге мүмкүнчүлүк бар да. Анан жашыра турган эч бир нерсе жок. Себеби биз өзүбүз адалга көп көңүл бурайбыз да. Себеби ошол чыгарган продукцияны өзүбүз жейбиз, өзүбүздүн үй бүлөбүз жейт. Анан жоопкерчиликти сезебиз да. Себеби бул жоопкерчилик жалаң эле адамдардын астына эмес, Алланын астында. Алланын астында жоопкерчилик болгондон кийин өзүбүз коркобуз да. Ошого биз аракет кылабыз биздин продукциябыз толук 100% адал болушулугуна. Анан ошого биз эгерде ким келип көрөбүз десе, биз андан эч кандай экскурсияга даярбыз. Өзүм тосуп алам. Келиңиз. Достор, азыр оператор дагы өтөт. Келе камера. Сен да түшүп кой, Иә. Экшн кылып коелу. Да. Колуңду жуйсуң. Өйдөрү кылсаң. Болду эми өтөр. Өзү менен. Ушинтип, халат, бакела, чепчек кийебиз туугандар. Заводдун ичине кирип келатканда бүт жакта ушундай болсо, аябай жакшы болмокчу. Көңүлүң ачылат да ушундай жерлерди көргөндө, мен кубанып калам мен. Чепчек, бакела, халат дегенде. Анткени ар дайым ошентип айтып эле жүрөм. Маска. Маска обязательно, да? Да, маска обязательно. Сейчас. Биздин складтар эт склады. Биякта сыртта турат. Бияктан эт кирет биякта. Биякка киргенден кийин мына производственный цехке киргенден кийин уже биякта колбасанын даярдоо башталат да. Этти кайсыл жактан бөлөсүздөр ошондо? Этти киргенде эле бөлүнүп келеби кандай? жок, эт биздики эме ар кандай эт болот да. Тооктун эти болот, анан уйдун эти болот. Уйдун этини специальный разделочный цех бар. Ошол жакта разделка кылып, морозильникке салып коюшат да. Анан тооктун эттери мындай коробка менен келет да. Уже запечатан. Ошол жактан бияка кирет да. Киргенден кийин биякта өзүнчө дагы морозильниктер бар. 2 морозильник бар. Ошол канча бүгүнкүгө канча керек болсо эт, ошол морозильникке салынат да. Эртеңкиге чейин. Анан по факту канча керек болсо, бүгүнкү кандай заявка болгон болсо, ошол этти чыгарышат да. Чыгаргандан кийин тиги мына специальный таралар бар. Нержавейка тараларга салынат. Салынгандан кийин ар кандай эти бар. Тооктун эти өзүнчө, уйдун эти өзүнчө. Салынгандан кийин ушундай процесс бияктан башталат да. Мясорубка, мясорубкага салынгандан кийин мешалка бул, мясорубка эмес, мешалка. Мешалкага салынгандан кийин дардамандар, эт, туз, ар кандай нерселер ошол салынып, биякта мешалка менен аралаштырылат да. Анан аралаштыргандан кийин уже даяр фарш чыгат. Бул уже колбасага кетет да. Уже даяр фарш. Анан мол шприц биздики. Шприц дейт. Биякта специальный мына автомат көтөрөт. Шприцке салынгандан кийин уже оболочка салынат. Ар кандай оболочка да, өзүнүн сосисканын өзүнүн оболочкасы, копчонка, варенка өзүнүн оболочкасы. Биякка сайылат. Анан уже жактан көрөсүңөр уже даяр колбаса чыгат. Туугандар, ошондо ар жактан мешалкадан келип туруп, биякта көрсөтүп коет. Өткөндөн кийин анан бул жакка келип туруп, анан мондай специальный ушундай оборудование экен, бул көтөрүп туруп, үстүнө салып туруп, анан бул жерден даяр колбаса чыгат экен, достор. Тартып көрсөтүп койсоң, кандай чыгып аткан.
мен өзүмө да кызык болуп атат достор. Ошентип даяр болуп чыгып, анан мындан кийин копилкага кетет, насколько я знаю. Бияктан кийин коптилкага кетет, ооба. Коптилка салынат. Коптилкада 5-6 саат ар бир колбасанын өзүнүн убактысы бар да. Копчонкага, варёнкага, сосиски өзүнүн убактысы болот да. Ошол убакытты коптилкага салынат. Коптилкадан чыккандан кийин душ бар да, остужающий душ. Душка салынат, суу чачылат ошол колбасага. Анан колбаса муздак болгондон кийин уже эмеге сыртка, ошол зданиянын ичине эле сыртка коюлат бир канча убакытта. Анан колбаса өзүнө келгенден кийин уже морозильникке салынат да. Копченая колбаса. Бул болсо вареный колбаса. Бунун эмеси уже башкача да. Шприц да башка, анан формасы башка. Бул вареный колбаса. Бул вареный деген жанагы кууруп жеш керекпи алтыргандай? Жок, бул колбаса даяр. Бул дагы коптилка эмес, термокамера дейт да. Ошол термокамеранын ичине эгерде копчонка салынса, копчонкага эме берилет да, дым берилет. Эме тиги мөмөлөрдүн эмеси дарактар бар го, ошол дарактардын опилкасы бар. Ошол опилка менен дым берилет. Копченый эффект болуш үчүн да. Мисалы үчүн бул вареный колбаса термокамерага салынат, бирок дым берилбейт. Ошол термокамерада уже бышат бул колбаса. Бул колбаса негизи даяр. Көбүнчө адамдар ойлойт, эгерде вареный колбаса дегенде докторский, анан телячий вареный болгондо үйгө алып баргандан кийин кээ бирөөлөр сосиска болобу же докторский колбаса болобу кайра бышырат да. Жок, бышырганга эч кандай кажети жок да. Себеби бул даяр колбаса. Буну алып эле кесип, нандын үстүнө салып, бутерброд жесеңиз боло берет. Для производства колбасы мы используем мясо птицы, замороженное в блоках. Вот вы можете видеть это мясо птицы. Также мы используем филе куриное. Также делаем гели и мусси на основе этого сырья. Это сейчас замороженное, да, получается? это Это да. тает, да? Она оно Простаивает, небольшая предварительная дефростация прошла. Небольшая. Потому что это глубокой заморозки поступает мясо. Оно очень сильно заморожено, поэтому, чтобы оно проходило через оборудование, небольшую дефростацию дает. А это уже растаяло, получается, да? Да, это у нас гели. Потом после процесс как идет у вас? Потом Как- у нас как растаяло? как растаяло, мы пропускаем через волчок. Волчок это где? Вот это наши мясорубки. А потом пропускаем на предварительно, согласно технологии, на машинах тонкого измельчения, на кутере. А вообще сам процесс... На этом, да, получается, если да? При Тонкое необходимости, да, если согласно технологии. А так основной фарш для полукопченых колбас у нас вымешивается в фаршемешалке. Да. После вымешивания она поступает на формовку. Сюда, да? Да. Как мы говорили. Да, автоматически. Достор, ошол жаңы эле сиздерге көрсөткөндөй мен эскерте кетсем, аброй туран деп коюшат экен. Туран деген да аты бар экен, ошондой да колбасалар чыгарышат экен да, аброй колбасасы. Анан ушул колбасный цехтин производствосундабыз. Сиздерге кененирээк көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Бияктан колбаса оболочкага салынгандан кийин бияка киребиз да. Бияка термокамера. Термокамера деген эмне болуп калат да, ошондо көрүүчүлөр үскө колбаса быша турган жер да. Мисалы үчүн өткөн мурда 10 жыл мурда мындай чоң ванналар болчу да, ошол колбаса ошол жакта бышылышчу. Азыр жаңы технологиялар уже чыкты, мына термокамера дейт. Термокамерага киргизилет, бияка ачылат. Тиги чоң тележкалар бар, ошол колбаса салынат. Жана илинген бойдон алып келесиз. Илинген бойдон бияка алып келип, бияка салынат да. Ичинде бар го, э? Азыр колбаса ичинде жок. да. Азыр даяр боло элек.
Бияка салынат. Полный ошол тележка менен кирет да. Тележка менен киргенден кийин мына специалистибиз бар. Ошол убакыты бою эгерде мен бая айтып кеткендей, эгерде копченый колбаса болсо, дагы дымогенератор бар биякта. Ошол дым берет да ичине. Ошол менен мана шипа. Мен өткөндө айтып кеттим. Нөмөлөрдүн, дарактардын эме шипасы да. Опилкасы да. Болгон. Ошол салынат. Бул ушундай бир жакшы бир жит берет да, эме копченый жит. Копчение. Копчение именно ошондон болот да, настоящий. Бияка салынат, ошондон дым чыгат, бияка кирет. Канча убакыттан мисалы үчүн 5 саатка салынат же 6 саатка салынат, ошол колбасага жараша. Копченый, вареный. Вареный болгондо дым кирбейт уже. Только ошол бышырылат. Анан Бул жерден электрический установлять этет. Электрический. Биякта ошол биздин специалистибиз уже билет да, канча убакытка, кандай градус, канча сааттан кийин чыгарыш керек. Анан ошол бардыгын да колбаса толук даяр болгондон кийин специальный градусниктер бар. Ошол колбасанын ичине сайып туруп, анан ошол градус ошол өзүнүн градусуна жеткенден кийин уже колбаса даяр болот. Копилкадан чыккандан кийин. Коптилкадан чыккандан кийин куштун астына салынат колбаса. Суу чачылат да биякта. Суу чачылып туруп, колбасаны кичине жууп, анан ошол дым колбасанын үстүнө кичине дым болот. Ошол эмелерди, остаткаларды жууп, анан колбаса кичине муздатыш керек да. Муздатып туруп, анан чыгарылат биякка. Душтан кийин колбаса өзүнө келип, муздагандан кийин уже эме ысыгы кеткенден кийин колбасаны холодильникке алып барабыз. Бышырылган, даяр болгон колбасаны биякка киргизебиз. Мына ар кандай колбасалар бар. Душка түшүп, уже чыккан турбайбы? Уже душка түшүп, муздак болгондон кийин уже холодильникке киргизебиз. Холодильникте өзүнүн температурасы бар. Сардельки, сосиски, детские, анан ар кандай сосискалар бар. Мына бул вареный колбасалар. Биякта дагы вареный колбаса, полный ошол сосиски, докторский, телячий, ошол полный вареный колбасалар. Эки торговый марка бар да. Бирөөсү Аброй, премиум класс колбаса, экинчиси Туран. Бул биринчи сорт колбаса да. Ошол экөө тең биздин торговый маркалар. Экөөнү тең биз чыгарабыз. Ошол цехтен бияктан чыгарылат. Сиздердики бул жердеги номерлерге, например, обратная связь табылчу, мен всегда айтам, ушулчу маркировканы деме регламент таможенного союза депчи, ошол адал кешибиз керек деп. Ошондо бул жердеги номерге чалганда ким алат телефонду? Биякта мисалы үчүн адамдар бар да. Мисалы үчүн ошого сөзсүз белгиленген. Эгерде ушул телефондорго жооп бере турган диспетчерлер бар. Диспетчерлер бар. Эгерде адал боюнча суроо болсо, ошол диспетчер менин номеримди берет да. Анан кайра ошол чалган киши менин номерге чалып, мага келет телефон. Анан ошол адал боюнча суроолорго мен жооп берем. Копченый колбаса. Жыттап койсоңуз, ошол копчение менен жыттайт да. Кирермен ошо. Бул уже коптильный камерадан чыккан колбаса. Мисалы үчүн колбасаны вакуумга салынат да. Себеби ошол стандарт боюнча азыр вакуум менен иштешиш керек да, кээ бир позициялар. Анан вакуумный чоң ошол аппарат алганбыз. Бияка мындай карасаңыз, пакеттерге салынат колбаса. Мына балдар колбасаны салат ошол ячейкаларга. Салынгандан кийин анын үстүнөн өзүнүн пленкасы бар да. Бул жабылып, биякта пресс басат ошону. Пресс баскандан кийин уже вакуумдун ичине болуп калат да, уже пресс вакуумный дейт. Анан бияка уже даталар чыгат, дата коюлат. Мисалы үчүн бүгүнкү число, бүгүнкү күн, анан ошол жыл, ошол карасаңыз, ошол печатать этет бияка. Даталар уже чыгат. Датированный да уже. Туугандар, азыр бул кыймылдаганда уже баягы мөөнөтүн коюп атат, колбасаны качанга чейин, канча күнгө чейин жарайт экен, ушуну ушундай автоматический роботтор коет экен, карасаңыздар. Дагы бир отдельно датировщик коюлган. Датировка деген жана мөөнөтүн коет. Мөөнөтү коет. Бул именно вареный колбасага. Тиги копченый колбасага. Бул вареный колбаса.
себеби вареный колбаса вакуумированный эмес. Анан ошол бияктан өтөт да. Бияктан өткөндөн кийин ошол вареный колбасанын мөөнөтү коюлат да. Колбаса даярдалып туруп, достор анан алып кете турган жер экен да. Ооба. Ворота атайын ачыла турган кылып жасап коюптур да. Ооба. Келет ошол жерден агенттер алып кетет. Агенттер алып жанагы кетет. Кыргызстан жети областынын бүт бардыгына. Жети областка баарына таралат ошол колбаса. Ошонун тазалык, халал жагын ушул Фаркат байке жооп берет, достор. Специялар бияктан кошулат да. Мисалы үчүн өзүнчө бир биякта адам белгиленген. Ар бир колбасанын өзүнүн өлчөмү бар да. Мисалы үчүн канча бүгүн 1 тоннабы же 2 тоннабы же 500 килограммбы. Анан ошол адамга заявка берет технолог. Мисалы үчүн сервелат паланча килограмм болот да бүгүн. Ошого жараша специянын өздөрү бар. Ошол киши билет. Сервелатта кандай специя кошулуш керек, анан варенкага кандай специя кошулуш керек. Ошол специяларды биякта веса менен, точный вес менен уже белгиленген да. Көп эмес, аз эмес, ошол канча белгилен болсо ошону салып туруп, анан тияка цехке жөнөтөт да. Достор, негизи киргендечи ушундай мындай таптаза болуп турса чын көңүлүң кубанат да, менчи. Билбейм, мындай кубаныч пайда болот. Көрсөткөчү тартып кандай жалтырап турган. Достор, мага эң жаккан нерсе мына бул нерсе да. Ушундай красный зона, ушинтип чейилип турат да. Ар көздөй киргенде уже бул жер получается уже красный зона турганда. Жерде Фаркат байке айткандай, биякта стейктер жасайт экенсиз. Ооба, биякта биздин дагы бир производствобуз, биякта стейк чыгарабыз да. Ферментированный стейктер. У этиден жасалган. T-bone стейк, Нью-Йорк стейк, рибай стейк. Анан ошол стейктерди Мурас деген торговый марка менен чыгарабыз да. Бул дагы ошондо аброй, туран, анан Мурас. Мурас, ооба. Аброй менен туран бул колбаса өзүнчө, бул цех өзүнчө. Биякта жалаң ошол стейктер чыгарылат да. Бирок Мурас дагы биздин производствобуз. Буга дагы биз өзүбүз көзөмөлдөйбүз. Ошол биздин көз боюнча бул продукция чыгарат да. Силерге кайсыл жактан алып келесиздер? Эттерди өзүңүздүн фермаңар бар, Жок, биздин фермабыз жок. Пока биздин фермабыз жок, бирок келечекте биздин планыбыз бар, ошол өзүбүздүн фермабызды курганга. Бирок азырча биз Александровка деген айылда бардыңар билесиңер, ошол биздин поставщиктер бар. Биз ошол этти ошол жактан алабыз да. Өзүңүздөр карап турасыздар, билесиздер, адал, таза союлган, Ооба, ошол полный адал эт да. Муну келип тоңдурулуп туруп, анан мону кесилет экен да, стейк болуп, Стейк болуп кесилет. Анан кесилгенден кийин буну жуян, суу менен жууп туруп, вакуумный упаковкага салынат. Ооба, вакуумный упаковкага салынгандан кийин анан вакуум менен басып туруп, ошол даяр стейк чыгат да. А бул ошол вакуум менен басылгандан кийин маркировка коюлуп, уже магазиндерге кетет, анан үйдөн бышырып жейсизби? Ооба. Уже бул даяр да. Мисалы үчүн бул ферментированный дегенде уже мындай маринад сыяктуу да. Маринад сыяктуу. Жок, специялары жок, бирок маринад ошол этти жумшутат да. Анан жумшатуу. Мисалы үчүн базардан эт алсаңыз, бышырсаңыз мындай катуу болушу мүмкүн да. Жегенге анан катуу, жей албайт кээ бир балдар, жаш балдар. Бул ферментированный деген ошол маринадтан өтөт, эт жумшак болуп калат да. Мисалы үчүн бир четтен 3 мүнөт, 5 мүнөт бышырасыз, экинчи четтен 3 мүнөт, 5 мүнөт бышыргандан кийин уже эт даяр болот, жумшак болот да. Анан кафелерде, ресторандарга таратабыз ошол стейктерди. Көбүнчө ошол кафе, ресторандар алат. Анан мындай розничный торговля дагы бар. Биздин фирменный магазин бар, ошол Жибек жолдун шекер магазининин жанында Аброй деген магазин бар. Ошол жерде биздин полный продукция, колбаса, Аброй, туран, анан Мурас ошол жерде сатылат. Ошол жерде ким каалаган болсо ошол жерден алып даамыны татканга мүмкүнчүлүгү бар. Сертификаттарды, анан документтерди мен көрсөтүп коем сизге. Бул офис биздики. Производственын ичинде. Анан биякты да тартып койсоңуз болот. Ошо биздин грамоталар, анан кандай жерде биздин салымыбыз бар, кандай биздин компаниябыз көп эмеделерде кайрымдуулукта, анан ар кандай
акцияларда ошол биздин эмебиз бар да, салымыбыз. Биздин 3 сертификат халал бар да. Биринчи мана биздин өзүбүздүн Кыргыз мамлекеттин халал индустриянын сертификаты бар. Ошолор менен биз сотрудничать этебиз. Экинчи биздин халалда бул Казакстан мамлекеттин халал сертификаты да. Ошолордун сертификаты бар. Анан дагы биздин мен айтып кеткендей, муфтият менен чогуу Минсельхоз дагы сертификат берет. Ошолордун сертификаты дагы бар бизде. 3 сертификат халал бар да. Анан ошол ар бир сертификат соответствиялар бар. Ар бир этке, ар бир продукция тиги специялардын, анан эттердин, мана эттердин дагы, мисалы үчүн эттерге биз мындай аябай көп көңүл бурабыз да. Мисалы үчүн биз руководитель менен чогуу 3 жыл мурда Россияга барып келгенбиз. Ошол кыдырып, адал эттерди издеп, мисалы үчүн бизге сертификаттарды көрсөтөт, бирок биздин негизги шартыбыз өз көз менен эгерде көрсөк, ошол эң жакшы да. Анан ошол максат менен биз Россияга барып келгенбиз. Самара шаарга барганбыз, анан Удмуртия менен иштегенбиз. Азырга чейин ошол Удмуртиядан бизге эт келишет, токтун эти. Удмуртияга мисалы үчүн ошол айтып берсем, Удмуртияга барганбыз, ошол чоң бир птицефабрика. Анан ошол жерге барып, биз негизи ошол забойду көрүшүбүз керек айтканбыз да. Анан кандай жем берилет ошол токторго, ошол баардыгын бизге айтып берди, көрсөтүп берди ошол фабриканын ичинен. Анан эң таң калыштуу нерсе, забойду көрөйлү дегенде барсак, забойщиктер менен биринчи сүйлөшөлү дегенде кирсек, кыргыздар биздин кыргыздар экен, Жалал Абадтыктар. Анан ошол 12 бала ошол жерде жашайт экен, уже канча 2 жыл болуп калган ошол жерде. Касапчылар. Именно убойный цехте союп берип аткандар кыргыздар болуп чыгып атат, кыргыздар Жалал Абадтыктан кыргызча сүйлөшүп, алар менен өзүбүз кубандык, алар дагы кубанды бизди көргөндө. Анан ошол балдар менен сүйлөшкөндө, силер өзүңөр түшүнүп атасыңар, адал деген нерсе кандай. Анан силер ошол бизге кандай баа бересиңер ошол этке дегенден, жок, биз биякта иштейбиз, өзүбүз соёбуз. 2 смена менен да, 6 киши бир смена, 6 киши экинчи смена. Ошол смена менен иштеп, ошол жакта жашашат экен, квартира берилген аларга. Атайын ошол забой убагында келишет, анан 2 смена менен болуп иштейт. Анан бардыгы намазкана экен. Намазкана берилген ошол балдарга, намаз окушуп, анан жакшы жумуш кандай, өзүңөр жагабы, условиялар барбы деген деп сураганда, условиялар бар дейт. Бизге жагат, анан 2 жыл болду биякта иштегенибизге деп. Биз дагы кубандык да ошол өзүбүздүн кыргызстандыктарды көргөнүбүзгө. Жакшы, Фаркат байкенде жедебиз тигил ушундай эле адал, таза ишмердүүлүгүңүздөр болгон. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай достор, Аброй Туран колбаса цехине келдик. Сиздерге кандай жазаларын көрсөтүп бердик. Ата мекендик өндүрүштү колдойлук.